Рахмат, урматтуу туугандар, урматтуу Алмаз Шаршенович. Бир жыл мурун так ушул трибунадан жаңы келген президентке как иниси катары жакшы сөз айттым элем да. Үй бүлөлүк, кландык режим орноп калбасын. Иниңиз жигитче сөз бергенден кийин мандатын таштап, биз менен болуп, жаңы келген президентке сөз тийгизбесин. Жакшы маанада айткам да. Бирок жаңы келген бийликтин деңгээли кандай экенин өзүңөр көрдүңөр, өздөрү кандай түшүнгөн. Бир жылдан бери куугунтук кылып атат. Мүйүз чыкса ошолорго чыгат эле, бирок мага чыккан жок. Канча куугунтук кылсаңар да, ма десеңер, бышырып жесеңер да бүгүн айтам. Урматтуу туугандар, Аксы окуясы эмнеден келип чыкты эле? Ушу Акаевдин үй бүлөлүк кландык режиминен келип чыккан. Акаев кеткенден Бакиев келип эмне деди эле? Мен эч качан үй бүлөм аралаштырбайм, инилерим, балдарым бардыгы бийликке аралаштырбайм деди. Бирок андай болгон жок. Кийин сурасак эмне деди Бакиев? Менин балдарым, менин инилерим акылдуу болсо мен не кылайын деди. Бир жыл мурунда мен да ушу суроо жаңы келген Жээнбековго айттым элем. Ал эмне деп жооп берди? Менин иним мен келгенге чейин депутат болсо эмне кылайын деди. Окшоштуктар бар бекен? Урматтуу туугандар, 2010-жылы апрель элдик революциясы үй бүлөлүк, кландык, криминалдык режимге каршы чыккан. Мына бир жыл болду. Азыр Раушан мырза айтып кетти, биз карай жол баратабыз үй бүлөлүккө деп. Мен жон тери менен сескен адам катары айтам. Бизде үй бүлөлүк, кландык, криминалдык режим орноду бүгүн. Биз бүгүндөн баштап авторитардык режимге өтүп баратабыз, урматтуу туугандар. Анткени үймө-үй коркутуп, телефон менен коркутуп, бардык адамдарды бүгүнкү бияка келбеген аракет жасашты, бирок бардыгы келишти. Жаңы келген бийлик партияны бөлүп, элди бөлүп, коомду бөлө баштады. Эртең ар бириңердин үйүңөрдү бөлөт, үй бүлөңөрдү бөлөт. Мына ушунда бийлик келди. Анткени жаңы келген бийликтин жанында администрациясында Бакиевдин кишилери отурат. Алмаз Кененбаевге окшогон саткын, эл бузар, жұрт бузарлар отурат. Ана бизге кантип жакшылык кылсын ушулар? Булардын бир келген максаты апрель элдик революциясын жокко чыгаруу. Жакындан баштап Бакиев менен Акаев азыркы президентти мактай баштады, көрдүңөрбү? Мындай президент бир жолу келет деп. Алар келип кайрадан мурунку иштерин, үй бүлөлүк, кландык режимин дагы орноткусу келип атат. Биз буга жол бербеш керек, урматтуу туугандар. Будан кийин куугунтуктар, коркутуулар, үркүтүүлөр боло бере турган болсо, урматтуу туугандар, биздин уран, орусча айтканда, Кыргызстан без братья Жээнбеков деген уран менен чыгышыбыз керек. Мына биздин ураныбыз ушундай болуш керек. Биз муну өткөнбүз 2010-жылы бул коркутуулардан. Ошол заман, жакшы заман келди. Сүйүнүп алсак кайра артка кеттик. Биз президенттик выбордо эки кандидат жакшы чыгып, бир алдыга жол десе аны, жок сеники болбойт деп, Сооронбай Жээнбеков программасын айтты ошондо. Менин программам жүрөгүм менен мээмде деди. Көрсө анын программасы артка карай жол экен, урматтуу туугандар. Биз эч качан артка кетпешибиз керек. Биз үй бүлөлүк, кландык, криминалдык режимди токтотушубуз керек. Биз будан кийин бүгүндөн баштап Кыргызстан без братья Жээнбеков деген уран менен чыгышыбыз керек. Мына ошондо коркот булат. Урматтуу туугандар, сөзүмдүн аягында биздин эл улуу эл, биздин эл кылымдар жашап келген. Бизди эч качан эч ким коркутуп алган эмес. Коркутса эки революция болмок эмес. Мен айтат элем бийликтегилерге, токтоткула куугунтукту. Токтоткула коркутканды. Токтоткула бөлгөндү элди. Партия, коом, элди бөлгөндү токтоткула. Бунун арты жакшылык менен бүтпөйт. Эсиңер барды этеңерди жыйгыла. Мен таң калам Алмаз Шаршенович сизге. 25 жыл дос болуп жүрдү. Бир досун президент кылды, бир досун фракциянын лидери кылды. Эки дос тең айткан, бир дос президент болгондо айткан. Алмаз Шаршенович, сиз тарыхта кала турган адамсыз.
Менин биринчи указым менен Кыргыз Республикасынын баатыры деген наамды берем деген. Кана сөзү. Хандын сөзү бир болуш керек, эки болбош керек. Урматтуу туугандар, экинчи доосун айтып коеюн Иса Өмүрмөнчү. Парламентте депутат болуп жүргөндө, мен да кичине иштеп калдым парламентте. Алмаз Шаршемовду журт атасы деп жүргөн. Алмаз Шаршемовдон башка киши жок Кыргызстанда. Улуттук лидер деп жүргөн. Бүгүн эмне болду? Саткынчылар бул саткындыкты эрдик көрүп, искусство катары кабыл алып калыптыр. Ушул болобу туугандар? Келген жаш муундарга булар саткынчылыкты үйрөтүп атат. Элди бузууну үйрөтүп атат. Мына бизге келечекке ушулардын тийгизген таасири. Урматтуу туугандар, элибизде ынтымак болсун, биримдик болсун. Бириксек колдон келет. Рахмат.